Assalamu алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бардык биздин көрүүчүлөргө кутман кеч, кутман таң, кутман түн дейин анткени каалаган убакта көрөсүңөр да. Кыскасы мени чакырышты, чоң рахмат чакырганыңарга. Мен күтүп аттым эле, мени качан чакырып ийишет. Же мен качан ушул VIP тизмеге кирем депчи. Кирген окшойм. Же болбосо башка бирөө мени сунуштаган окшойт. Эч кылса мен келдим. Азыр биздин ашказанга майрам тартуулайбыз. Мен көзүм жүгүрүп атат чындыгында. Кайсысынан баштай ийсем депчи. Анан албетте биз этке жакын экенбиз, эттен баштасакпы. Мен негизи тамактардын аттарын билбейм, бирок түшүндүрүп кетишти. Бул баягы кореялык манты сыяктуу, анан эт, буякта жашылчалар, кыскасы ушундай. Биз жакшыбыз, биз Кудайга шүгүр. Жакында эле 3-чү уулду болдук дегендей ушундай жаңылыктар бар. Кошуна тандабайт сериалыбыз чыкты. Ошондуктан ушундай жаңылыктар менен келдик. Биз азыр сурайсыңар да барыңыз. Кандайсыз, эмне кылып атасыз деген сыяктуу, ошол сыяктуу суроолор, Биз болсо акырынан баштай берели. Так, бул жака суудан куюп алалы дагы. Суу кадып келе, суу. Так, неден баштасам? Кыскасы мен бул телеберүүнүн форматын түшүндүм. Шашпай, тамактанып, ошол учурда жашоодо болуп аткан окуялардан айтып берип, кызыктуу болсо, күлкүлүү болсо, ошолор менен бөлүшүп дегендей, Мен акырын могул мантыларды эми кандай кылсам? Мындай эле кылайынчы мен. Кыргызча эле азыр. Тиги эки таякча менен силердин көзүңөрчө уят болуп калбайын. Актан таякчаны кармалбайт экен, анан ал эле бул эле дебегиле. Негизи атам менен апам айтып калышат магачы. Кичинекей кезде тамакка бекем болчу бул бала депчи. Эмнеге дегенде, менин улуу байкем бар, 1 жаш улуу. Ал байкем экөөбүз эшикке чыгып ойноп кеткенде, мен курсагым ачканда келип үйдөн тамактанып кетип жүргөнмүн да. Байкем болсо жүрө берчү экен ошо ойдон, курсак ачканын билбей эле. Ошондуктан баягы кайда бол, айда бол, аш бышканда пайда бол деп мага көп айтышчу да. Мен анда түшүнчүмөсмүн, эмнеге айтып атышат. Мен тамактанганы келбедимби депчи. Көрсөм мен ошол аш бышканда пайда болуп калып, мону кичейтип коелу. Өчүрүп коелу, бесе бул кайнап азыр. Эзилип кетпесин. Ошондой болчу экенмин. Тамакка дагы аябай жакын болчу экенмин. Биз биякты эметип алдык, Мындай кылалычы. Сизге рахмат, чайга рахмат. Кашыкты мында коелу дагы. Биз азыр бул жерге гүрүчтөн салабыз дагы. Гүрүчтү кашык менен салайын, кыргызча эле. Так, онакей. Эми гүрүч деген жакшы да. Гүрүч аябай жакшы нерсе, жакшы оокат. Мага могу кимчи деген нерсени аябай сунуштап кетишти. Кимчи деген нерсени. Албетте тамакты бисмиллядан баштайбыз дагы, оң кол менен жейбиз. Сууну ичип атканда ичимен бисмилля деген, мен силерге угулган жок, бирок ичимен айтканда. Кыскасы ушундай. Могул эттен, биз этке жакынбыз да. Эттен бул жака акырын күрөп алайын дагы. Келе койгула. Азыр силер мен ашказанды жерге атасыңар. Кыскасы ушундай. Өзүм ашканада кандаймын? Өзүм ашканада негизи кожоюнмун десем дагы кичине жаңылыштык болуп кетиши мүмкүн, анткени кожоюн болуш үчүн ашказанда дебедим, ашканада көптөгөн тамактарды жасаганды билиш керек дагы. Анан үйдө эмне азык-түлүк болсо, ошонун баарынан жаза билиш керек да. Менде андай жок. Мен болгону кадимки эле пловту, ашты аябай жакшы жасайм. Дагы эмне, жакында эле жанагы фаршированный перец деген нерсени үйрөндүм. Дагы эмне, шорпо, картошка куурганды, жумуртка куурганды, ушул сыяктуу нерселерди колуман келет эми. Чыкса ачка калбайм да. Ал эми момундай сыяктуу нерселерди, в принципе, модель оңоюраак окшойт, мындай карагандачы, баягы кууруп туруп көтөрүп келип чаап койгондой. Так. Мантыны татып көрөлү биринчи, мантыны, андан кийин буларды акырынан кетебиз. Так, бисмиллахиррахманиррахим. Мантысынын
Ачып турбайбы? Айтып койбойсуңарбы? Я. Бул жагы башталды. Кол менен эле жейм мен. Bak kimçiңерде ачуу турбайбы? Айтып койдум мен. Ой. А вот гүрүч сонукен. Гүрүч аябай жакшы экен. Менин анатайым, ортончу уулум, ал дагы тамакка элпек да мендей болчу. Өзүнүн курсагында өзү тойгузуп алат, ач калганда тамак жейм деп келет. Улуусу болсо эрке, мага оозума салып бергиле. Анан мен жебейм. Бул таттуу экен, бул ачуу экен, ысык экен, анан муздап калыптыр деген сыяктуу. Ортончу балам болсо мени тартып тамак дегенде баягы ойноп аткан оюнчугун таштап, ишин таштап келип берет дегендейчи. Мол аябай сонукен. Кисло-сладкий соус деп койчу эле, ошондон кошсот окшойт менин оюмча. Мынакта 2 жумуртка мени күтүп атат. Мен жумуртканы жакшы көрөм. Ошондон булар жалдыратпай бирөөсүн курсакка киргизип коелу. Мен негизи мондай таякчыларды кармаган боюнча деле мастер эмесмин. Муну кантип кармачу эле? Анан дагы жумуртка да. Жумуртка жакшы да. Мен баягы көчөдөн болобу, ресторандарга барганда болобу, кафелерге барганда болобу, халал маселесине аябай көңүл бурам да. Эмнеге дегенде, фастфуд көчөдөн болобу, бара калып эле, дароо эле мен сертификатын сурайм. Сертификат халалбы, сертификатыңар барбы депчи. Анан албетте барлар өзүнө ишенгендер дароо эле сертификатты келип көрсөтөт дагы. Мына мындай кылганбыз, тигиндей мындай. Аларга мен суроом жок, бере бергиле дейм да. Ал эми кээ бир жерлерде болот, сертификатыңар бар болсун, бар болчу, анан негизи алалы деп атканбыз, анан негизи алганбыз деген сыяктуу жерлерден мен чындыгында тамактанбайм. Анан чет жерге чыгып калганда дагы бул маселе аябай тим эле көкөдөйгө көктөн тиет. Эмнеге дегенде, Сочиге бардык КВН фестивальга командабыз менен. Анан Сочиден кыйналдым чындыгында. Эмнеге дегенде, ой. Эмнеге дегенде, арзан. Азыр, а? Азыр. Песня. Мелодия го могу тамак. Тим эле. Сочиге бардык КВН фестивальга. Анан баягы мейманкананын алдында шведский стол болот го. Анан ал жакта албетте котлеталар болуп атты, колбасалар болуп атты. Анан эми Россияда болуп атса, албетте ал жакта баягы эч ким аны халал деп кепилдик бербейт. Айла жоктон помидор жеп аттым, бадыраң жеп аттым, блинчик жеп аттым. Жанагындай вафли-сафли, булочка, чыгыса 20 күн бою ошондой менен тамактандым. Анан бул жактан дагы жанагы куксилерди ала барганбыз, кыргызбызда, шүмшүкбызда. Чемодандарга куксилерди салып алып барганбыз, ошонун баарын жеп төгөтүп аттык. Чындыгында оор болдум, эмнеге дегенде кыргыз этсиреп калат экен, кадимкидей этти сагынып. Ал эми жанында жүргөн балдар эми алар смело эле жей берди. Бул эми говядина депчи, бул эми говядина да.
Бул свинина эмес да. Мен андай эмесмин. Мен ал жактан андай нерселерди аябай кылдаттык менен карап, текшермейинче тим эле Тайваньга бардык, Тайвань. Тайвань эме бул Кытай республикасы, Тайвань билесиңер, аралы, Ал жакка дагы бир фонддун чакыруусу менен барып видео тарткан барганбыз бир жумага. Ал жактан дагы кыйналдык чындыгында. Эмнеге дегенде бардык жердин баары эле чочко. Анан айттык. Таап келгиле. Каяктан табасыңар билбейм. Тайванда кантип мусулмандар жок болсун. Десек, биз алып барган делегациянын мүчөлөрү таап келишти. Эми ошол шаарда бир-эки точка бар экен, баягы халал мусулмандарга атайын халал деп саткан жерлер. Ошол жерден алып келип бизге берип ачты да. Анан ал жактан нан жок. Мынакта дагы нан жок. Мисалы үчүн мен нанга көнгөм. Кичинекей кезден бери апам, атам мээге нан куюп келген. Нан менен же. Азыркыга чейин нансыз тура албайм да. Манты дагы кайф экен. Негизи бул телеберүүнү көрөм деген көрүүчүлөр курсагын тойгузуп келиш керек экен да. Эмнеге дегенде ушунчалык аппетиттүү нерселерди коюп коюшат экен дагы. Буларды жеп аткан киши мону татып көрөйүнчү, жеп аткан кишиден силерге албетте баягы энергия өтөт да. Анан ачка отургандардын курсагы курулдап, маанайы жок болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан барыңарды суранам. Piyaz го деп ойлогом, бирок пиязбы эмне? Ачыгын айтканда кичине башкача болуп кетти. Ашказаным эмне болуп кетти, түшүнбөй калдым. Кимчиден бирди бастырып коелум, эмнеге дегенде кимчи аябай жардам берет деген, аппетитти ачат деген. Табитти көтөрөт деген. Мага жагып атат. Ал эми чет жерге барып деп калбадымбы? Эми мактана берейин, эми аягына чейин эле. Эми 2-3 эле жерге барган мактангандай делечи. Дүйнөсүн кыдырып атсам бир жөн. Египетке бардык, баягы үй бүлөлөр менен, достор менен. Египеттен болсо, ай. Аяк баары халал. Баары халал. Мынасыга. Мурдуман суу кете баштады, мо ачууданчы. Баары халал, анан мол, кенен. Анан бир жерде жаккан жок, аябай көп ысырап болот экен да. Эмнеге дегенде ал жакта дагы баягы жанагы шведский столдун системасы да. Кал өлө көп. Колбаса, булочка, сосис бүт баары халал. Анан ошондой көп болгондуктан ач көздүктөн баягы ачка болуп барганда өлө көп табып келип аласың дагы жарымы калат ошо бойдончу. Анан баягы ал жактагылар баягы мен апамдай эмес да. Калып калса холодильникке салып коюп эртеси күнү жылытып бергендейчи. Ошо бойдон кетет. Тетиги помойкага, мусорга, ошонун баары ысырап болот. Кудай өзү кечире көр деп анан ала жоктон ушинтесин да. Стамбулда айтайын эми, Стамбул, Турция. Вот Стамбулдан мен эмнеге таң калдым? Көчөлөрдөн кетип баратып жанагы донер, же болбосо фастфудтарга барып, силердики халалбы десең, тарынат кадимкидей. Кадимкидей тарынат экен. Сен эмне? Бул деген Турция. Бизде албетте халал. Сен бизди тарынтып атасың деп кадимкидей тарынып, претензия кылып, анан өзүң да уялып каласың, анан 1-2 жолу сурагандан кийин бүттү сурабай каласың да, анткени ал жакта бардыгы халал. Ошондуктан мен бул жагына аябай жакшы карайм. Всё, силер мени карап турула, мен мону ашказанга түртүп алайын, анткени могу аябай сонун экен. Ошол азыркы учурда үйүбүздө уйкусуз түндөр,
Неге дегенде 3-чү Аристеевич жаңа эле төрөлүп, курсагы ич ооруйт экен, жана колики деп коет, ич ооруйт экен. Ошо ич ооруп, түнкүсүн ыйлап, анан апасы карап, уйкусу түндө деп койгондочу. Мен жыргап эле уктап атам негизи. Апасы кыйын негизи, апасы карап, берки эки баланын дагы ачынып калса жамынтып дегендей. Ой, мо кимчиңер катуу экен. Мо кимчи? Мо ким бар го? Кимчичи, мо кимчи деп койсун. Мо кимчи катуу экен. Монуңарга көмбөй атам. Чын кечирим сурайм. Мен буга көмбөй атам. Кол менен алып жебейм келип атат да. Так, 3-чү манты. 3-чү манты кетти. Негизи су бар эмес беле? Кимчи. Негизи айтып коюшат го. Бала төрөлгөндө улуусу кызганат. Анан мамилеси өзгөрөт депчи. Стресс болот деп. Анатай төрөлгөндө Жантай, улуу балабыз Жантай стресс болгон. Бирок кичине эле да. Неге дегенде стресс болгонго деле байкуштун убактысы болгон жок. Башында кызганып атты. Тээп кетип, чаап кетип, жөөлөп кетип Анатайдычы. Анан азыр экөө ушунчалык ынак, Анатай менен Жантай чогуу ойношот, чогуу жыргашат, чогуу мушташат, кырылат, талашат, ыйлайт. Аябай экөө ынак болуп калды. Кудайга шүгүр, ушинтип уда төрөп алганыбызгачы. Төрөп алганыбызга де, төрөп алганына келинчегин. Мен жөн эле тиги 9 ай мурун тиги, понятно. Ал эми 3-чү балабыз төрөлдү. Азыр Анатайдын ситуациясы ошондой болуп атат да. Бетин мындай тийип коет, көзүн тийип коет, колун тартып ийет. Жантай болсо кадимкидей байкеси катары коргоп, Анатай кач деп келип мындай ырдап берип, бийлеп берип, бетинен өп кетип, Жантай азыр башкача болуп атат менин көзүмдө. Ошол. Так, экинчи дыхание ачылабы, ачылбайбы бизде? Могул жерде көрөлчү. 3 мантыны го ар жакка киргизип эптик. Могул жердеги эттер эмне болгон эттер экен я? Негизи бышкан деген буларды ууруп келдик деген да, бирок майлары мени кооптондуруп атат. Анткени мен майга жакын эмесмин. Бирок оозумдун баары аз ачууп атпайбы, так. Кадип эле шорпонун эти. Майга салып алайын, кап этпесеңиздер. Же ондай эле алайынчы. Так. Эми Кореянын ашканасы мага жакты. Аябай жакты. Жанагы рамен дегенин көп эле жеп жүрөбүз албетте. Бишкекте 2-3 жерде бар, эң мыкты рамен жасаган жерчи. Ошол жакка барып дайыма рамендордон жеп кетип турабыз дечи. Бирок азыр мага могул нерселер ачылып атат, жаңы нерселер ачылып атат. Тиги тамагын атын билбедим, бирок билбедим де, билген жокмун, бирок аябай сонун тамак экен мага дагы. Жанагы тамак шоудогу калыстар тобу айтмакчы, купулума толду. Чөп-чарлардан да салып койгола. Ушундай. Бул жакты мен тигип өтөм. Эмнеге дегенде, охты, аябай сонун экен. Могу үстүндөгүлөр эмнелер я? Бул жөн эле камыр сыяктуу бир нерсе окшойт, Эч ким көргөн жоксуңарбы? Карабай тургула. Мен камырларым бияка алып коеюн.
Болды, байқадыңдар, ештеңе түшкен жоқ, ешкім байқаған жоқ. Болғаны қамырларды бұл жаққа қойып қойдық. Кеттік, екінші поток. Бірінші поток ашқазанға барып жетті оқшайды. Бұл не? Мұның аты не? Қозғарын оқшайды, қозғарын жапты. Емін қарабайсыңар бұл, емін қармалбайым да менші, таяқ мененші. Мен жаңағы су үшін деле қолмен алып жеп салам. Қозғардың. Албетте кешіріп қой сен, бірақ бұл тамақ жақшырақ екен да. Сериалымыз шықты. Қошынан таңдабайды. Қошынан таңдабайды. Екінші сезон, бірінші сериясы шықты. Bir жұмада бірден шығып тұрады, бір жұмада. Шын айтқанда, айбай қиналып тарттық. Неге дегенде пандемия, коронавирус, революция дағым не болып кетті. Екінші волна, ал еле бұл еле болып атып. Негізі мартта әлі тартып баштамақ қос, анан мартта карантин башталды. Июльға жылған. Июльда вспышка башлап кетті, қату вспышка. Анан сентябрға жылған. Сентябрда баштадық тағы. Революция болып кетті. Қандай революция? Елдің емесін арашылығы деп қойсақ болады. Ептеп-септеп бүтірдік тағы, анан елдің назарына қойдық. Айбай қызықты болды менің ойымша. Ал жақта менің образым өзіңер білесіңер, таксист, Жома. Таксист, анан көбіншесі ал Жоманың қылықтарына, қылған иш әрекеттеріне наразы болып, менің дарегіме айтып жатшады. Ақтан депші баяғы. Ал образда, ал таксист. Жашода мен андай емесмін, болғаны Жомадан менде қайсыл сапат бар, жалқаулық еле бар. Жалқаулық болды. Бағы жеңіл іштен қачқан менмін да. Үй бүлебіздің бары сыртқа шығып ағыротты отап бір нәрсе қылып атса, мен же ұйықтап отқан болам, же телевизор көріп отқан болам, же үйде жоқ болам да. Қысқасы ушындаймын. Ошол эле жери мени тартқан. Қалған жерлерім бары маға тиешесі жоқ, ошондуктан анын бары Жомаға тиешелүү. Эгерде урушам десеңер, бир гана Жоманы урушкула. Ақтан андай емес. Өліп кетейін. Так, бұл манты күте тұрсын еме, Манты күте тұрсын, анткені мұяқта еттер дағы күтіп қалды. Ох. Негізі мен өзім көлдікпін да. Бірақ нарында чоңойғым да, нарын шарындач. Сондықтан мен ет сіреп тұрам, дайыма ет сіреп тұрам. Анан қандай десем, тоғы сіреп же қандай. Шылса тоғыны көрмесем мен. Тоғы шықпасам башқа шауып кетем да. Ошондуктан жыл сайын 1-2 жолу, 2-3 жолу, 4-5 жолу тоғы шығып, тоғдан шығып, бийикке шығып, жерді қарап, аспанды қарап, бұлттарды қарап, эс алып қалам кәдімгі дейчи, энергия алып дегендей. Ошондуктан ет менен тоого мен дайым муктажмын. Бул жакта ет болуп атат, тоого жок, бирок эттер аябай сону жагып атат. Мол тамак ким эле мага ушундай жеңилдик менен кирип кетти десеңер, кисло-сладкий соусту кантип жасайт, я сахар кошуп жагандай. Шылсам ол аябай күчтүү тамак экен, мощный тамак экен. Бул жагы болсо андан да кичине калып атат, бирок ошого карабай.
Aha, бұл бірінші тамақ, бұл екінші тамақ болуш керек, Бетсіз қоғалар, мен бияқтан баштап алдым. Ama kimçingirдегі орта жолдың бірдеме болса болады Ашқазанда. Так. Ошондо негизи апрелдин 8-и деп коюшмун. Негизи мага жаккан тамактар ашкабак менен манты, куурулган картошка, кургак кесме, да болчу. Анан шорпо деп кое берейинчи, шорпо. Жанагы казанда кайнап, кайра 4-5 байке келип, чий көбүгүн алып, бул жактан бир отту карап, бири-бирине режиссер болуп, мын тигин деп аткан кезде баягы жанагы бара калсаң, кел шорпо ичесиң деп шорпо куюп берип койшок го. Вот, ошол шорпочу, кээде ушуна сагынып кетесиң дейсиң. Ошондой шорпо жагат. Так, мантыны жалгызтыраппай жеп кое берели. Бул байкуш деле мыната бирок жумурка да калып калбады. Моңул да калып калбады. Ну ладно. Bir kaka история бар. Өлі кака окуя. Кичинекей кезде нарындағы жалгыз терек деген айыл бар. Апамдын айылында, апамдын айылы. Апам ошол айылда туулуп өсүп чоңоюп дегендей. Анан кышында ошо жалгыз тереке Тайкемдин үйүнө эмес, Тайкемдин үйүнө да барганбыз негизи. Бирок бир таанышыбыздын үйүнө алып барып калдык. Байкем экөөбүз. Каникулда алардын дагы биз курактагы баласылар болчу, анан ошолор менен чогуу ойносун деген ниетте биз ошол жака жиберишкен да. Анан кичинекейбиз да. Анан тиги ошол үйдүн ээлери кечинде куурдак курушту. Куурдак. Анан мага мындай куурдактын өңү жаккан жок да, башкача болуп атат да магачы мындай. Башкача куурдак болду да, чыгылса. Майлар аралашкан, анан билбейм эмнеге ушундай, анан мен жегим келген жок. Мага берип атышат, мен жебейм деп атам. А байкем болсо ал куурдакты тим эле уруп атат. Өлү уруп атат. Анан мен ушунчалык жаман болуп кеттим да анан. Дастан дедим да. Жебе алдыгыны. Ал деген дедим эле. Азыркы күнгө чейин атамдар айтат да, ушуну сен эмнеге ошентиң, бизди уят кылып депчи. Чындыгында мага башкача көрүндү. Эттей көргөнүм жок, мындай как будто мындай бизге чындыгында бир башка бир нерсе берип аткандайчы. Анан баягы кичинекей кездеги сезимтал болосуң да, бардык нерсеге реакцияң башкача болот. Анан ошентип деп элдин баарын боорун эзип, алар мага айтып түшүндүрүп, бул эмес, бул куурдак. Ошондо да жебей койгом мен. Кыскасы ошондой хака окуялар болгон. Кичинекей кезде. Моучу кечирип койгула, бирок мен могу үчүн келиптирдим да. Моучу тамактын. Мен анан айтып коем. Бул жанагы YouTube'га чыгарда видеонун алдына эмне тамак жегенибизди жазып коюшсун деп айтып коем, Эмнеге дегенде, могу тамактын атын билип алгыла. Баягы кореялык ресторандарга барганда ушул тамакты заказ кылсаңар, мен оюмча кисло-сладкий соустагы куурдак сыяктуу бир нерсе. Аябай сонун экен. Бул шорпосу дагы аябай жеңил келет экен, мага аябай жакты.
Мен оюмча буга даамды могул жашылчалар эле берип койду окшойт да. Анткени чындыгында башкача экен. Ай, кимчини билесиңер? Могул эмне болду экен я? Жок, бул кечирип койгула, бул азыр мага кеп батпайт. Эмне дегенде бул сырник менен билинчиктин бир мындай кошулмасы окшойт да. Жумуртка кечирип кой, сен жалгыз калдың, бирок мен батпай калдым. Мен могул жакты акырын ыраазы кылып коеюн, Ben bilmem. Çay içip de mындай кара чай, анан 2 кашык сахар салынган чай. Так баары сонун. Тойдук окшойт. Эмнеге дегенде мен уйкум келе баштады. Уйкум келе баштады, курсак тойду. Кудайга шүгүр дейли. Негизи кээ бир тойлордо байкап калам. Көбүнчө албетте көлүктөр менен нарындыктар тойдун алдында бата кылышат дасторконгочу. Ал эми кээ бир тойлорго барып таң калам, кадимкидей тойдун ээси келип алып, кандайча бата кылабыз дасторконго, аягында кылабызбы депчи. Ал эми бул аябай сонун нерсе да, эмнеге дегенде тамак ачка адам тойгондо рахмат айткысы келбей калат да. Ачка кезде Кудайга шүгүрчүлүк кылыш керек. Ачка кезде. Ошон үчүн америкалык кинолордо стол жайнап турганда бири-биринин колдорун кармап алып, же болбосо мынтип алып, рахмат, Господи Боже мой, ал эле бул эле, ушул тамакка рахмат дешет го. Эми ошондой эле нерсе да булчу, дасторконго чоң рахмат, Аллахым ушундай бизге адал тамак берип атасың. Шүгүр. Бизге ар дайым ушундай адал тамактардан берип жүргөнүң, биз буга шүгүр келтиребиз, амин деп дасторконду ачып анан башташ керек да. Ошо. Анан бисмилла менен албетте. Мен тойдум, мен жырга баштадым ятта азыр. Берлечи пульт коёт да койсуң. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, аябай сонун долбоор экен. Мага жакты. Силерге жакты деп дагы мен ишенем. Неге дегенде, жашоомдон башымдан өткөн окуяларды айтып бергенге аракет кылдым. Амин кылалы. Чоң рахмат. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө дасторкондордо ар дайым нан болсун. Тамактар мол болсун. Аллахым барыбызга бере берсин, агылып келе берсин, Амин. Чоң рахмат. Так, бирок мол дагы жалдырап калбады. Дагы ушуну кайра мынтип туруп түртүп койсом. Жок, Амин болду бияк, Ладно. Всё. Барыңыздарга көңүлдүү кеч, көңүлдүү таң, көңүлдүү күн каалайм. Неге дегенде ар кайсы убакыттарда көрөсүңөр да. Ошо көрүшкөнчө экрандардан же болбосо жашоодон көрүшкөндө, актан кандайсың, мен сени сыйлайм, ал эле бул эле деп койгула, Ошо.